мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Портрет тартуу өтө эле кыйын деп айта алам. Биз максатыбыз да бар болчу. Кыргызстанды биринчи, Кыргызстанга өзүм да кичинекей чактан бери таанымал болгонго аябай. Сүрөтчүлөр бул жалгыздыкты көп эме кылышат, самашат, майбоек, живопись, акварель, гуашь. Бир адамдын портретин тартыш үчүн сизге канча убакыт керек? Эгер картина сүрөт үйдө рамкага салып илинип турбаса, ал сүрөт эмес деп атат. Көп эле кызыктар болот. Мисалы, ошол адам жөнүндө өзүнүн кандай характери бар. Сүрөтчүлөрдүн негизи эле чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү аябай бир назик, башкача болот деп айтышат да. Кээ бир адамдар бар, келип алып бекер тартып бересиңби? Сүрөт бул менин жашоом. Жана ошондой эле бул стиль. Бийлейбиз, ырдайбыз, анда санда ырдап коебуз. Караңыздарчы, менин сүрөтүмдү мына ушундай учурда маек берип жатып, Түгөлбай мырза укмуш кылып тартыптыр. Аракетибиздин атынан таанымал болуп, жакшы Кыргызстандын атын чыгарабыз деген ойдомун. Регион телеканалынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам. Кайрадан эле сиздер көрүп жаткан ачык маек көрсөтүүсү. Аны алып барган мен Гүлдана Момунова. Ал эми бүгүнкү менин маектешим өзгөчө таланттуу инсан десем жаңылышпаймын. Учурда социалдык тармактарда тарткан сүрөттөрү, портреттери аябай бир коомчулукту суктандырып жаткан учуру. Ал ким десеңиздер, мыкты таланттуу сүрөтчү Түгөлбай Саткынов бүгүн менин маектөрүмдүн коногу. Түгөлбай мырза, саламатсызбы? Алгач маегибизди, чакыруубузду четке какпастан келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кандайсыз, кандай жүрөсүз? Жакшы, рахмат. Өзүңүздөр кандайсыз? Жакшы жүрөбүз. Жакшы, рахмат. Келиңиз, анда эмесе Регион телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү сизди жакындан таанып алуусу үчүн өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат айта кетсеңиз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Өзүм жөнүндө айта кетсем, атым Түгөлбай Саткынов. Ысык көл областына караштуу Тоң районундан Каракоо деген айылында жарык дүйнөгө келгем. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй эле сүрөт жаатында келатабыз деп айта алам. Ошол эми дагы жакшылыктарды, жакшы сүрөттөрдү чыгарып, элибизге кызмат кылабыз деген ойдомун. Канча жашыңыздан баштап сүрөт тартып баштагансыз? Негизи эле ушул сүрөт тармагын тандооңузга сизге эмне түрткү болду? Муну мен негизи кичинекей чакта ата-энемдин айтуусу боюнча кичинекей чактан баштап тартып келем. Жакындарымдын коштоосунда, ошондой эле ата-энемдин коштоосунда өзүм дагы аракет кылып, изденип, жакшы ийгиликтерге жетиш үчүн аракет кылыш экенин баарыбыз эле билебиз. Ошо эми акырындан жакындыктан Кыргызстанга жана ошондой эле бүткүл дүйнөгө таанытуу алдыбызда максатыбыз бар. Буюрса баары жакшы болуп, аракетибиздин артынан таанымал болуп, жакшы Кыргызстандын атын чыгарабыз деген ойдомун. Эң сонун, келиңиз Түгөлбай мырза, биздин эфир кызыктуу, анан жандуу болуш үчүн сиз сүрөт тартыңыз, сүрөт тартканча сүрөт жараянуу учурунда биз маектешели. Кимдин сүрөтүн тартасыз? Бүгүн бизге кимдин сүрөтүн тартып бересиз? Бул сүрөттү эми өзүңүздөр билгендей эле сиздерди дагы тарткым келип, негизи сиздин сүрөтүңүздү тартайын деп чечтим. Өзүңүздөрдүн сүрөт Instagram баракчаңызды да мен дагы жөн эме кылган жокпуз. Негизи сүрөтчүлөр изденип жүрөт экенбиз. Анан сиздин дагы бир жакшы сүрөтүңүздү ылайыктап, бүгүн тартып аракет кылып, жакшы чыгарганга аракет кылып көрөлү. Чоң рахмат. Анда менин сүрөтүмдү тартып берет турбайсызбы? Буюрса, сиздикин тарталы. Келиңиз, анда сиз сүрөт тартканча бизге маек бере бериңиз. Анда мен суроолорумду бере берейин. Сизге тоскоолдук жаратпайт? Жок, жакшы, баары жакшы. Анда Түгөлбай мырза, айтсаңыз, мына үй бүлөңүздө дагы мына ушул сүрөт тарткандар барбы? Сүрөт негизи көп. Үй бүлөбүздө атам тартат, жакындарымдын баары эле сүрөтчү деп айта албайм, бирок баары тартат, аракет кылат. Атам дагы черчение, кол эмгек сүрөт сабагынан берген. Атам дагы тартат деп айта алам. Үйдөгүлөр сүрөтчү. Анан ушул сүрөттөрүңүздү байкап карасам, көп учурда сиз адамдардын портреттин тартат экенсиз. Бул дагы бир өзгөчөлүк. Буга чейин биз сүрөтчүлөрдөн дагы маек алганбыз, кээ бир сүрөтчүлөрдөн. Алар айтышкан болчу, табияттын сүрөтүн тартканга салыштырмалуу бир топ эле адамдын портреттин тартуу кыйынчылыкка туудурат. Ушул пикирге кошуласызбы? Негизи эле адамдын портреттин тартуу кыйын болсо керек. Ооба, бул негизи портрет тартуу өтө эле кыйын деп айта алам. Мисалы үчүн мен деле оңой эле тартып кээ бир адамдар бар. Оңой эле тартып койсоңуз окшошуп калат деп. Бирок мен андайга кошулбайт болчумун. Себеби адамдын кулк мүнөзүн тартыш бул өтө эле оор.
жана ошону эле ошо көрүп жатып көздөрүнөн, каштарынан, ооздорунун баарын окшоштурганга биз аябай эле аракетибизди, болгон аракетибизди жумшап чыгарабыз. Негизи сүрөттүү бул негизи оор эле нерсе, мага деле оор болот, бирок өзүмдүн каалоом аракетим менен жакшы тартканга, окшоштурганга. Анан ушул сүрөт өзүңүздүн өнөрүңүз бар экен, сүрөт тартууга шыгыңыз бар экен. Анан ушуну өнүктүрүү үчүн кандайдыр бир иримдерге бардыңызбы? Ооба, бул негизи сүрөт боюнча мен кичинекейден баштап өзүмдүн дагы планым бар болчу. Атамдар дагы айтып, үйдөгүлөр да айтып, ушу сен сүрөткө эле тапшырбайсыңбы, сүрөт жагын эле ошол жагынан алып кетсең жакшы болчу да деп. Алар дагы өзлөрүнүн кеңешин беришти. Анан мен дагы алардын оюн чекке каккан жокмун. Ошол эле биздин Кыргыз мамлекеттик Ишеналы Арабаев университетинин ИЗО факультетине тапшырып, ФХКИО деп айтылчу. Ошо ИЗО тармагында окуп, азыркы учурда быйыл бүттүк, жыйынтыктап бүтүп, өзүбүздүн туулуп өскөн айылыбызга мугалим болуп сүрөт сабагынан алектенип бардык. Ошол жакта азыркы учурда иштеп баштадык. Сизде дагы ушундай учурлар болду беле? Жок, мен сүрөт тартууну токтотуп эле башка жумушта алып кетет окшоймун деген сыяктуу. Ооба, негизи болгон. Сүрөт мисалы үчүн жигитке жетим ошону ыраазы кылат дейт. Сүрөттөн башканы деле тандап, башка деле эме кылып көрбөйсүңбү деп башка жакындарыбыздан деле болгон. Бирок мен негизи кичинекей чактан бери сүрөттү аябай жакшы көрүп, анан өзүмдүн максаттарым, өзүмдүн планым болгондуктан ошолорду ишке ашырайын деп аракет кылып, азыркы учурга чейин ушинтип изденүүнүн артынан жүрөбүз. Эң сонун, анан биз социалдык тармактарда өзгөчө мына ошол президент Садыр Жапаровдун, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин сүрөтүн тарткандарыңызды, ошол эле учурда Кыргыздын сыймыктары болгон спортчуларыбыздын портреттерин көрүп калдык, сиз тарткан. Аябай бир жакшы комментарийлер, алкоолор жазылып жатты. Сиздин өзүңүзгө дагы, өзүңүздүн дарегиңизге дагы жакшы сөздөр айтылып атты окшойт. Ооба, негизи көп эле болот. Ар бир сүрөттү тартып жатканда бул адамдын өзүн изденип, өзүнө изденип, кандай тартылып атат, кандай эме кылып атат деп өзүң изилдейсиң. Анан тартып жаткан учурларда көп эле кызыктар болот. Мисалы, ошол адам жөнүндө өзүнүн кандай характери бар, кандай эмелер менен алектенет, өзүнүн бир кандайдыр бир максаттары бар, ошолорду дагы көрүп, аларга дагы бир жардам бергим келет. Мисалы үчүн азыркы эле биздин Кыргызстаныбыздагы жакшы адамдар, инсандар бар десек болот. Ошолорду жакшы сүрөттөрүн дагы тартып, кандайдыр бир жардам бергенге дагы аракет кылып келем. Анан негизи сүрөт тартып атканда негизи көп эле болот. Көп эле сүрөттү тартып жатканда өзлөрүн да мактоосу кээ бир адамдар бар, карап койгондор бар. Карап өзлөрүнө белек кылып алгысы келгендер бар. Ал мен каршы эмесмин аларга. Эгер алгысы келсе, алар алышат. Алгысы келбесе, ал өзүмдүн коллекцияма кала берет. Мен аларды эч эме кылбайм да, мисалы үчүн. Ал деп да айтпайм, тартайын деп да аларга атайын жалдырап эме кылбайм. Өзлөрү ушундай, эгер эмгекти сыйлаган адамдар болсо көп эле негизи. Бир адамдын портретін тартыш үчүн сизге канча убакыт керек? Бир адамдын портретін тартыш үчүн негизи сүрөттү ар кандай учурлар көп болот. 3 сааттан баштап 5 саат айлап, жылдап да тарткан сүрөтчүлөр бар, өзүңүздөр билгендей. Живопись меники болсо графика болуп батыраак бүткөнгө убакыт жакшыраак болот да. Анан графика болгондуктан меники батыраак бүтөт. Мисалы үчүн 5 мүнөттөн баштап 1-3 күнгө чейин бүтөт. 3 саат деп да койсок болот. Демек 5 мүнөттө дагы тартып кое аласыз. 5 мүнөттө да тартып кое аласыз. Анан мына ушул өзүңүздүн жеке сүрөт көргөзмөңүздү көрөйүн деген пландарыңыз болсо керек. Ооба, албетте, ар бир адамда эле болсо керек. Мисалы үчүн сүрөтчүлөрдө өзгөчө сүрөттөрүн калып эле кетпестен, ошону элдер көрсүн, башкалар менен көрсөтүп, алардын дагы оюн, пикирлерин угуп эме кылгысың келет экен. Негизи сүрөтчү болгондуктан ошонусун сезет экенсиң. Анан менде да жакшы пландар бар, буюрса, жакшы сүрөттөр менен выставкаларды көрүп, чогуу музейлерге да бат-бат барып турам, кызыгып. Анан мен да ойлоп коем, ошол кайсы бир учурда менин дагы сүрөттөрүм ушул выставкаларга катышып, ошондо дагы жакшы ой пикирлерин угуп,
эме кылып калсамбы депчи, мисалы үчүн көрүп өзүм ошол максатка жетип, анан башкалар дагы ушул эмеңе жетиптирсең деп айткандай болушса деп ошентип ойлоп калдым. Анан ушул буга чейин конкурстарга катышып көрдүңүз беле? Ооба, негизи сүрөткө көп эле катыштык. Окуп жүргөндө кароо сынактарга көп катышып, район, республикага чейин чыкчубуз. Райондон 2-1 орунду алып, андан кийин сүрөт класстарда окуп жатканда классташтарымдын сүрөттөрүн ошо тартып бер дегенде тартып берип, кичинекей шактан бери тартып ошо аракет кылабыз да негизи. Анан дүйнөлүк деңгээлге, чет өлкөлөргө барып, жана сөзүбүздө баса белгилеп өткөндөй, чет өлкөдө аябай бир сүрөтчүлөрдү баалашат да. Алардын ошол эле учурда тарткан сүрөтү дагы баалуу кымбат баада кетет. Муну сиз билесиз, жакшы билесиз. Ошо чет өлкөгө дагы чыгайын деген пландарыңыз барбы? Ооба, албетте чыкканга дагы аракет кылабыз. Негизи көп эле мамлекеттерге баргым келет. Кудай буйруса барып, ал жактан дагы сүрөт жаатында өзүңдүн сүрөттөрүн көрсөтүп, алардын дагы сүрөт искусствосуна болгон кызыгуусун көрүп, алар менен да чогуу болгум келет. Сиз тарткан портреттерди буга чейин сатыкка коюп көрдүңүз беле? Сатып алып, атайын заказ бергендер болобу? Ооба, негизи сүрөттү тартканда көп эле адамдар келет. Мисалы үчүн тартып берчү мени кээ бир адамдар бар. Келип алып, бекер тартып бересиңби же акчага тартасыңбы деп. Анан мен айтам, сүрөт өзүнүн адамдарына да карайм да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар бар, түшүнүктүү, ал өзү эле билсеңер керек, өзү эле адамдар ар кандай болот го. Анан бар, негизи заказ менен дагы иштеп калган учурлар болот. Анан мындай деле өзүмдүн илхомум деп коебуз го, сүрөтчүлөрдө ошондой тарап менен иштеп дагы келебиз. Илхом деп калдыңыз, сизге илхом кайсыл учурда келет? Илхом бул менин выставкаларга барганда аябай көп келет. Анан ошондой адамдарды көрүп калып, аябай тарткым келет. Өзүм андай, мисалы үчүн жакшы мындай чертаждардын көздөрүн карап, аябай жагып калса, мисалы үчүн адамдардын аял заты же болбосо эркектер деле мындай мисалы үчүн ар тарапта болот да, характер эмесине жараша ошолордун кулк мүнөзүн таап алып, иштеп, анан сүрөт жаатында тарткым келет. Демек, бир адамдын портретин тартыш үчүн айттыңыз да, мен ал адамды изилдеп көрөмүн, эмнелерге кызыгат, кулк мүнөзү кандай деп. Демек, бул сүрөт тартууга көз каранды турбайбы, Булардын баары? Туура, негизи ошо карап, өзүнүн караганда эле, мисалы үчүн адамдардын өзү эле айтып коет го. Мисалы үчүн жүрөгү ички сырткы эмесинен эле көрүнүп калбайт депчи. Жүрөгүн ички сүйлөгөн сөздөрүнөн кармап, анан ошолорун дагы карап, сырткы эмесин дагы ички дүйнөсүн да бирдей кагазга жаратканга аракет кылам. Албетте, ар бир таланттуу чыгармачыл адамдын устаты болот да. Жол көрсөткөн сиздин устатыңыз ким? Кимге карап түздөнөсүз? Балким белгилүү сүрөтчүлөргө карап, сүрөтчүлөрдү кумир тутасыз да? Бул адам ким сиз? Бизге Сүймөн Кулчокморов, мен өзүмдүн эмем кумирим десем жаңылышпайм. Кумирим катары Сүймөн Кулчокморовдун сүрөттөрүн өзүн ал, мисалы үчүн карасаң бир эле учурда кинодо, бир эле учурда сүрөтчү, 70 жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей эле ошол адамда бар да, инсанда бар болчу. Анан мен дагы өзүмдү ошого окшоштуруп аракет кылып келем. Бүт сүрөттөрдүн баарын ошого, мисалы үчүн кумир адамдын сүрөттөрүнө окшоштуруп. Сүрөтчүлөрдүн негизи эле чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү аябай бир назик, башкача болот деп айтышат да. Мисалы, кайгырганда, кубанганда аны сөз менен эмес, балким карандаштын учунда сүрөт тартып, ошол сүрөтү аркылуу чыгарат дейт. Бул пикирге сиз кошуласызбы? Толугу менен кошулам. Мисалы үчүн сүрөт тартып жатканда бул, мисалы үчүн ар кандай учур болуп калат. Бир жерде аябай өзүңдүн настроенияңа карап, мүнөзүң эмеңе карап, бир күндө болот аябай жакшы настроение менен, жакшы маанайда тартасың. Бир күндө кичине эмерек болуп калат. Жок кезде сүрөт бар, сүрөткө көп нерсе чечип коет экен да, сүрөт менен. Мисалы үчүн сүрөт деле кээде көбүнчөсүн окшошпой калат, анан кээде окшошуп кетет. Кээ бири ойлойт сразу эле бизди сүрөт тартып жатканда бир чиймелеп эле окшоштуруп коет деп. Бирок биз андайга кошулбайм. Кээде окшошот, кээде окшошпой калат. Аларды туура жагынан түшүнөм.
аракет кылсам, бирок берекет дегенге кошулам. Аракет кылып, анан дагы көп нерселерди жаратса болот. Башка сүрөтчүлөрдөн өзгөчөлөнүп, кээ бир сүрөтчүлөр жөн эле тарткан портреттерин мындай эле сүрөткө тартып, социалдык тармактарга жүктөп койсо, сиздики бир өзгөчө стилде экен. Атайын тартуу процессин, жараянын видеого түшүрүп, аны монтаж кылып чыгарат экенсиз да. Бул идея сизге каяктан келген? Негизи эле ушундай өзгөчө стилде чыгайын деп чечкен окшойсуз. Негизи биз максатыбыз да бар болчу. Кыргызстанды биринчи Кыргызстанга өзүм дагы кичинекей чактан бери таанымал болгонго аябай эме кылчумун да. Кандай десем, айта албайт экенсиң, азыр да ушул сөздөн эме кылып атпайм. Өзүмдүн ошол ойлогон максатыма жетсем экен, Кыргызстанга салымды кошо алсам экен деп эме кылчумун. Анан азыр ошол деңгээлге акырындан жетип келатабыз. Ушундай интервьюларга катышып, сүрөттөрдүн арты менен жакшы нерселерге таанылып, анан туура айтасыз, буга чейин негизи сүрөттү тартып киргизгендер көп эмес болчу чындыгында. Сүрөт тартып, мисалы үчүн сүрөтүн тартып кээ бир барактар калып эле калат да, мындай коомчулукка чыкпайт. Мен болсо ошол эле сүрөт жөн эле калып калбасын, же болбосо жөн эле калып кетпесин деп эле рамкага салып, мисалы үчүн айтылып коет го, эгер картина, сүрөт бул үйдө рамкага салып илинип турбаса, ал сүрөт эмес деп атат. Эгер салынып турса, бул кандайдыр бир адамды, бул сүрөттүн да өзүнүн жашоосу болот да. Мисалы үчүн стенага илинип турса, бул жашашат кадимкидей адамдардай болуп, көрүп суктанышат. Алар дагы кандай тартылган экен адамдар. Анан биз дагы ошол илинип турса экен, ошого кошулуп сүйлөп дагы турса экен деп жана кошуп келаткан видеолорумду көрсөңүздөр керек. Мисалы үчүн ар бир видеомдо ошентип адамдардын өзүлөрүнүн сүйлөгөндөрүн кошуп, жана ошондой эле коомчулукка дагы пайдасы тийсин деп туура жагынан ошондой кылып аракет кылып келатабыз. Сиз айтып атпайсызбы, мына ушул видео атайын чыгарасыз да, аны монтаж кылышы керек, аны бирөө тартып турушу керек. Өзүңүз бул нерселерге жетишпейсиз. Көп учурда сизге ким жардам берет? Туура бул негизи негизи өзүңдөн болот экен бул нерсе. Өзүң кааласаң, бүт баарына жардам өз арка сыяктан келет экен негизи. Мындан мага үй бүлөм аябай жардам берет. Атам, апам, байкелерим, эжем негизи кийинки башында баштап жаткан учурда мага аябай эле көбүнчөсүн байкем жардам берген. Анткени байкем мондай эмелерди, планшеттерди мольберт деп коет сүрөтчүлөрдө. Ушуларды колго жазап, өзү дагы жакшы эмгектенет, өзү дагы сүрөттү жакшы тартат. Негизи үйдөгүлөрдүн баары эле сүрөткө кызыккат да. Анан ушундай мольберттерди жасап, мага дагы көмөктөшкөн. Көбүнчөсүн ошо азыркы учурдан пайдаланып, байке эжелериме, ата-энеме чоң ыраазычылыгымды айта кетсем деп турам. Анан негизи мольберттерди көбүнчөсүн ошентип жардам катары эле жасап, колго жазалган эле мольберттер, кээ бирөө издеп жүрсө керек, мында сатып алса каяктан тапса болот деп. Аларга деле айтып калам, негизи өзүңөр таап жасасаңар деле, же болбосо эгер эмеңер болсо, мүмкүнчүлүгүңөр болсо, сатып деле алсаңар болот деп. Мага эң биринчи ошол сүрөткө тартып жатканда ата-энелерим, анан жүрүшүндө байкем, эжелерим аябай жардам берет. Анан өзүм тартканда кээ бирде коюп калат, лампалар болуп калат да, лампалар менен эле коюп туруп эле бет маңдай өзүм дагы тартып калган учурларым көп эле болот. Аларды байкасаңыздар керек, TikTok баракчамда көбүнчөсүн мен башты ийкеп, макул деген сыяктуу кылып, анан тартып баштайм. Анан суроолор көп келет, ошолордун суроолорун четке какпай, видеого түшүрүп, жакындарым коштоосунда, мисалы үчүн кээде ойлоп коебуз, мындай кадрдын артында көп мындай эмелер болот го, процесстер болот. Анан ал 3 мүнөттүк же 1 мүнөттүк эле болуп кетет. Же болбосо секундта болуп кетип калышы мүмкүн. Меники көбүнчөсү секунд, анан мүнөт болуп кетет. Артында көп эмелер болот. Мисалы үчүн кээде аябай күлүп кеткен учурлар болот, кээде ыңгайсыз учурлар болуп кетет. Аларды байкасаңыздар керек. Баарын туура жагынан түшүнүп, аракет кылып туруп эле ошолор ошондой кармаш керек экен да деп түшүнүп туруп анан иштеп чыгып коебуз, бүтүрүп коебуз. Эң сонун анан мына ушул сүрөт тартуу процесси дагы бир өзүнчө түйшүк да. Мисалы сиз айткандай жана 1 мүнөттүк видеодо эч нерсе көрүнбөйт анын түйшүгү, мисалы артында канча деген түйшүктөр турат да. Анан ошол сүрөт тартуу процессин көп учурда кандай жерде ишке ашырганды жактырасыз? Мындай тынч жер болушу керекпи? Жалгыз калып тартканды жактырасызбы?
Ооба, негизи сүрөтчүлөр бул жалгыздыкты көп эме кылышат, самашат. Сүрөттү мен үйдөн тартам. Үйдөн жана ушундай ар кайсы жерлерге чыгып алып, кооз жерлерге тынч отуруп алып тарткан жакшы көрөм. Анан музыка дагы аябай көп жардам берет сүрөтчүгө. Музыкага коё алсаң, бул кандайдыр алаксып, өзүңдүн аркы жактагы болгон нерселериңди бүт чагылдырасың кагаз бетине. Анан сүрөтчүлөрдүн эң эле эмеси бул ушундай тынчтыкты самашат экенбиз. Чок эле мен да ошону мисалы үчүн кичинекей чакта сүрөтчү боло электе, мындай кандайдыр бир булар тынчтыкты самап бир башкача стилде кийингендери дагы башкача стилде жүрүшөт деп ойлочумун. Анан булар эмнеге мындай жүрүшөт деп ойлоп калчумун. Анан кийин бара ушинтип азыркы учурга чейин изденип келаткандары да өзүң дагы адамдардан башкача стилде кичине өзгөрө баштайт экенсиң. Изденипчи, анан ошол негизи сүрөттө жакшы стилдер, жакшы эмелер көп камтылат сүрөт. Башка багыттагы сүрөттөрдү да тартасызбы? Мисалы адамдын портретинен тышкары, балким боекторду колдоносузбу? Ооба, негизи карандаш менен эң биринчи карандашты үйрөнүп алсаң жакшы экен. Бул карандаш менен биринчи тартып үйрөнүп алсаң, анан живопись, май боек деп коет. Май боек, живопись, акварель, гуашьтар менен да иштеген жакшы көрөм. Мындай пейзаждарды, природаларга чыгып, биздин Кыргызстанда да сулуу көп жерлер бар. Ошол жерлерге барып, сүрөтүмдү тартып, мольбертти коюп алып, сүрөт тартуучу жерди ыңгайлаштырып алып, тартып баштайм. Живописке дагы кызыгам. Сиз тарткан сүрөттөрдүн көпчүлүгү, мисалы спортчулар, дагы башка таанымал инсандардын сүрөтүн көбүнчө сиз телефондон эле карап, сүрөттөрүн карап эле тарткансыз, булардын баары. Бирок телефондон карап, сүрөткө карап, сүрөт портрет тартууга караганда аны жандуу көрүп, мисалы маңдайыңызга отургузуп алып тарткан бир топ эле жакшы болсо керек. Ооба, негизи экөө тең эле кетет негизи. Бирок көбүнчөсүн отуруп алып живой тарткан жагат. Мисалы үчүн сиз деле азыркы учурда тартып көрүп, жаштарыңыздан карап туруп тартып аткан учурум. Көрүп тарткан көбүрөөк жагат. Анан телефондон бул көзгө көбүрөөк зыян болуп кетет. Анан сүрөттөрүн чыгарып алып тарткан учурларым да көп болот. Көрүп тарткан көбүрөөк жагат. Белгилүү инсандардын сүрөтүн портретін көбүрөөк тартат экенсиз. Алардын кайсылдыр бирөөсү сизге байланышып, ыраазычылык билдирип, мындай комментарий берген учурлар болсо керек. Көп эле болот андай учурлар. Мисалы үчүн биздин эстрададагы ырчылар, блогерлер, журналисттер сизге окшогондор көрүп байланышып, өзлөрүнүн дагы мисалы үчүн кандайдыр бир эмесин сөз менен эле эмес, туура каражат жагынан дагы эме кылып бергендер бар, кошумчалап. Бирок алар өзлөрүнөн го дейм, адамдын өзүнөн. Көп эле болот. Сүрөт ааламы сиз үчүн эмне? Сүрөт бул менин жашоом деп айтсам болот. Мисалы үчүн сүрөттүн артынан мен көп деңгээлге жеттим. Ушул күнгө жетип келатам азыркы учурда. Сүрөт бул менин жашоом, жана ошондой эле бул стиль. Жашоодо болгон стиль деп айтам. Негизи көпчүлүк учурда ушинтип айтып аракет кылам. Сүрөт тартуудан башка дагы эмнелер менен алектенесиз? Жана башында өзүңүз айтып кеттиңиз, жигитке 70 өнөрү аздык кылат деп. Дагы башка балким коомчулук билбеген таланттарыңыз бар. Жигитке 70 өнөрү аздык кылат демекчи, ошо негизи бийлейбиз, ырдайбыз, анда-санда ырдап коебуз. Май ырдабайбыз, ырдап коюп турабыз, анда-санда бий жагынан жакшы эме кылабыз. Анан азыркы учурда бүт баары эле чач жасалгасына да кетип атпайбы? Анан чач жасалгасында эркек балдардын чачын прическа деп коет го, орусча айтканда, ошентип чач тарач болуп дагы эмгектенип калгам окуп жүргөндө. Анан классташтарымдын, досторумдун чачтарын алып берип калган учурлар көп эле болот. Көлбай айтсаңыз, учурда сиз өзүңүздү толук кандуу сүрөтчүмүн деп эсептейсизби? Жок, айта албайм антип. Мисалы үчүн азыр дагы көп иштеш керек, көп издениш керек. Эгерде сүрөтчү болбогонуңузда ким болмоксуз? Кайсыл кесипти тандамаксыз? Сүрөтчү болбогонумда мен негизи ошо бийчи болмокмун го деп ойлойм. Анан ошол бийчи го дейм. Түгөлбай тилекке каршы бизге берилген убакыт дагы жыйынтыкталып баратат. Келиңиз, анда алдыдагы пландарыңыз, алдыда эмне максаттарыңыз бар? Ушулар тууралуу айта кетсеңиз. Сүрөтчү атында Кыргызстан боюнча блогер болуп, арт блогер болуп алып чыгуу Кыргызстанды биринчиден. Анан экинчиден болсо бул дүйнөлүккө жетүү.
түйнөлүккө жетүү. Түгөлбай, анда эмесе сизге эркин микрофон, кыргыз элине кайрылууларыңыз, саламдарыңыз болсо жолдоп алсаңыз болот. Сиздерди да чакырганыңыздар үчүн жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Кыргызстандын көп жерлеринен ушинтип интервью алып, кол өнөрчүлүктөрү боюнча алып жүрөңүздөр. Ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат. Ошо сизди азыр тартып бүттүк. Ошону сизге тапшырып, сиздин оюңузду угуп алдык. Убакыт. Караңыздарчы, менин сүрөтүмдү мына ушундай учурда маек берип жатып, Түгөлбай мырза укмуш кылып тартыптыр. Мага окшогон, Чоң рахмат сизге. Рахмат сиздерге дагы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушинтип бизге берилген убакыттагы жыйынтыкталып калды. Ал эми өзүңүздөр күбө болгондой, бүгүнкү менин маектешим мыкты сүрөтчү Түгөлбай Саткынов болду. Түгөлбай мырзанын колунан мына ушундай өзүмдүн портретимди дагы алганы жетиштим. Сиздерге дагы эфир жакты деген үмүттөбүз. Келерки берүүгө чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Кош бойлуу болгондо атайын кош бойлуулар үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисин алыңыз. ММК полиси акысыз берилет жана кош бойлуу учурда зарыл болгон фолий кычкылы, темир жана йод камтыган дары каражаттарын сатып алууга жеңилдиктерди 50% баштап жана андан көп камсыздайт. Кош бойлуу үчүн ММК полисин алуу үчүн жашаган жери боюнча үй бүлөлүк дарыгерге кайрылсаңыз болот. ММК полисинин аракеттенүү мөөнөтү алган күндөн тарта 12 айга чейин жарактуу болот. Мындан сырткары, полис менен төрөттөн кийинки мезгилде үй бүлөнү пландоо каражаттарын да арзандатуу менен сатып ала аласыз. Бул ишти кечиктирбеңиз. Өзүңүздүн жана наристеңиздин ден соолугуна кам көрүңүз.